Assalamu alaikum dostlar. Menin atım Жылдызбек. Келбелі қола тұрсаға. Қалбаймын даже. Мен айтып тұрмын, азыр кетіп қалып болсын. Кете алмай атамын. Мынауың жаспай жатыр ғой деймін. Кезіп тұрасың ба деймін? Бәлкім ал жағадағы турадыр. Саған рахмат. Assalamu alaikum. Бүгін Жылдызбек менен сүйлөшөбүз. Жылдызбек быйыл биринчи жолу келди Турцияга. Жайкы сезондук жумушка. Кандай келди, кантип келди, канча акча менен келди, ошол жөнүндө бул жак жагып атабы, жакпай атабы, айлык акысы кандай, жумушу кандай, ошол жөнүндө сурайлы. Өз оозунан угуп алам да. Assalamu alaikum dostlar. Menin atım Жылдызбек. Şu buyrukka, taqdırga байланыштуу быйыл Турцияга келип иштеп атам. Биринчи жолу келишим, буга чейин келген эмесмин Турцияга. Москвада жана башка жактарда иштеп жүрдүм, бирок Турцияга биринчи жолу келишим. Эми башынан баштай турган болсок, ошо негизи кышында 21-жылдын кышында бүтүп атканда ушундай ой келди. Турцияга барып иштеп келсемби деп ага келдим. Турциянын жакшы бир жери дагы айлык акы доллар менен болот деп айтылган эди. Канча доллар алып атасың ошондо? Айлыгым негизи Турциянын бияктан жумушка алып келген ошо отелдин представитель деп коет го. Ошол барганда $375 болот деген. Андан сырткары ошол жана биз бияка жөнөткөн агентстволор ар бир тилге $25-50 деп айтышат да көбүнчө. Бияк отелден барган киши айтты $25 деп. Башка айтканда сен 10 тил билсең деле бирок $25 кошулат экен депти. Ошондо $400 болот экен. Андан сырткары бизде баягы немистер Европалыктар келип кесе алат, ошон үчүн чиби жакшы дегенден эми приблизительно эсептеп айына бир $500 чыкса деле жакшы экен. Эми жатаканаң бекер болсо деп ойлогонсуң. Кийим кечегиң бекер болсо жакшы экен деген ой менен планда ошондой ой менен максат коюп да. Ошо дозун бир агентство сунуштап, ошол аркылуу келдим. $375 төлөйт экенсиң, ошо визага, рабочий виза, алар Турция менен отель таап беришет, тиги бул документтердин баарын ошол агентство бүтүрүп берет. Агентствонун услугасы $375 төлөдүң, $375. Андан сырткары мисалы ар бир отель келет. Мисалы собеседование өткөзөт да. Эгер ал собеседование бирөөдөн өтпөй калсаң, кая кийинки отельдикине барасың, ошентип ошо ар бир отельге барган собеседование үчүн дагы отдельно төлөйт экенсиң. $1000. Мен ошондой кылдым да. Бирок мен биринчи эле отельге өтүп өткөн үчүн бир эле жолу төлөдүм. Чын. 1000 канча төлөдүм, унутуп калдым бирок. Сен кайсы фирма экениңди айтпай эле болду, бирок кандай сен мындай көбүрөөк акча алып коюшкан окшойт дейм да. Анткени ар бир собеседование үчүн акча албайт эле да биздин фирмаларчы. Сен кандай Собеседование катыштырган үчүн дагы алат экен. Андан сырткары жанагы справка, несудимость, тиги булар үчүн дагы агентство жүгүрүп бүтүрүп беребиз. Деди, анын үчүн дагы отдельно төлөдүм. Ал бекер эле бир жума көрсөң. Кыскасы баягы бияка Турцияга кетем деп баягы мындай чын жүрөктөн каалаган үчүнбү, акчасына карабай эле макул боло бергенби. Чыгыс ошондой майда чүйдөлөрүн төлөдүм мен. Эми алар өтө деле көп деле акча эмес, баардыгын сумма кыла турган болсо, мисалы ошо где-то 3000-ден 5000ге чейин төлөдүм го, ашып кетсе. Так может ага деле жетпейт. Ошол анан мен декабрда, жок, январда кайрылгам агентствого. Ошо 2 айдай күттүм примерно. Анан марттын ортолорунда уже документим даяр болду. Документ даяр болуп, виза чыкканда эле уже билет алып берет экен да, дароо эле.
Viza çıktı деген gün эле барып паспортумду алдым. Анан тестке деп жөнөттү. Ковидте. Ал учурда ошо ковид тести сөзсүз түрдө болуп аткан. Азыр кандай болуп калды билбейм. Турцияда башта ковид жок деп Масканы эле. ратмен алып салдыга. Биз келгенде аябай строгий болду жанагы N95 деген калың маскалардан кийчү элек. 2 айдай ушундай кийип жүрдүк. Почти. Анан ошо июлда чечтик го эми. Ошо келдиң анан бул жак эми жагып атабы биринчи келгенде сезимдер кандай? Келдик, анан башында аябай жакты. Себеби күн сайын формаң берет экен, Таза. Күн сайын жуулап. Күн сайын жуулап. Тамак ашы дагы аябай жакшы мындай. Ар түрдүү болуп. Жаңы келгенде өзү ошондой байкалган боюнча да тамак ашы да жакты. Жатаканасы кенен. Мен мисалы Жума сайын уборка кылып берет. жума сайын уборка кылып берет. Анысы бар. Анан жума сайын шейшектерди алмаштырып берет аппагай мындай. Сүлбү деп коет, чачык бизде чачык. Кысканы орусча айтканда полотенцелерди алмаштырып берет, жаңы 2-3 берет. Ошол жагын алганда баягы жакты да аябай. Эми мындай айтканда ар бир нерседен плюс минус деп карай турган болсок, ошо плюс жагы ошолор. Андан сырткары иш дагы 8 саат иштеп атканбыз башында. Баягы таңкы күндүзгү сменада иштеген үчүн 8 саат иштейм. Ошол жагынан жакты. Анын үстүнө тил да билбейт элем. Ичине ошо тил жагы кандай экен? Сөзсүз керек болот бекен же андай эле маани эмес бекен? Сүйлөшсөм болчу деп экен. Эми бага түрк тили кыргызчага жакын болгон үчүн мен деле өзүм Кыргызстанда жүргөндө ойлодум, барганда үйрөнүп кетем деп. Чын айтканда түркчө бир да сөз билбейт болчумун. Эми бияка келерде 1-2 күн мурун алдын карап жок дегенде рахмат, тигуларды үйрөнүп алайын деп карагам, бирок аларды самолетте учуп барып унутуп калыптырмын. Жанымда бир кыргыз кыз учуп келет, түркчө билет экен, анан ошол рахмат деген сөздү жазып, ошондо жаттап алгам. Келгенде чынында эч нерсе бир да бир сөз билбейм, түшүнбөйм. Түрк тили окшош болсо деле, түрктөр сүйлөшсө түшүнбөйт экен бири-бирине. Тил билбей кыйналдыңбы же андай эле кыйынчылык болгон жокпу? Кыйналбадым чын айтканда. Себеби биякта мурдадан иштеп жүргөн кыргыздар бар экен. Эми мындай өтө эле ушундай кыйналып тил билбей кетип атсам, ошолордон сураганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Экинчиден мени ошо өзүм менен иштеген бир балага кошуп берди. Ал бала өзү түрк, бирок бир аз орусча билет экен. Англисче билет экен, бир аз, немисче билет экен ошо. Ошолордун баарын аралаштырып, чалдырып сүйлөшүп отуруп эле баягы ишти үйрөтүп койду да. Эми ишти билгенден кийин уже жеңил болуп кетти да. Анан бирок ошентсе эле баягы түркчө сүйлөшүп отуруп, эми азыркы учурда бир аз билем. Ошондо күнүмдүк практика болуп турган үчүн түрк тилин канча убакытта үйрөнүп алсам болчу да экен? Күндө эч сөз билбей келгем деп атпайсыңбы? Канча убакытта үйрөнүп алсам болчу да экен? Сен үчүн. Эми бир айда ошо ишиңе тиешелүү, мисалы, алып кел, тиги кыл, куй, жаса, ушундай сыяктуу мындай ишиңе керектүү нерселерди бир ай, 2 айда үйрөнүп алсаң болот экен. Эгер андан сырткарында жашоо тууралуу бул сеники чисто практикадан эле болду, эч кандай китеп окуган жоксуң, бияктан дагы сөз окуган жоксуң. Чын айтканда азыр ошого өзүм мындай өзүм аябай жиним келип атат, себеби башында көп жумушта таңкы күндүзгү сменада өзүм эле болчумун, кыргыздардан жалгыз мен, анан калгандары түрк болгон үчүн түрктөрдүн сүйлөшкөндө көп угат элем, анан өзүм да сүйлөшүп эле жоктон 1-2 сөздөрдүн болсо да күнү жаттап, уже түркчө үйрөнө баштагам да. Азыр кечки сменага отурулган үчүн бизге сүйлөшкөнгө деле убакыт жок, түрктөр менен көп сүйлөшпөйсүң. Анан кыргыздар да көп болгон үчүн нерсе керек болсо кыргыздар бирибизге жардам берип иштеген үчүн көп сүйлөшпөй да калдым. Ошон үчүн түркчөм дагы бир жерде токтоп калгандай болуп калды да мага. Ошо азыр эми бир жумада 1 сөз, 2 сөз ашып кетсе үйрөнүп аткандырмын, бирок ошон үчүн да жиним келип атат өзүмө. Эми
минус жактары кандай болот? Эмнеси жакпай атат? Минус жагын айтып турган болсок, айлыгым чыккандан кийин карасам, бир айдан кийин карасам, неме экен да? $375. Сен ойлогон $500 жок. $500 бар, чынында жок. 500 эмес, $400 да жок. Мисалы, ал айлыгым жок да, ошол айлыгым баягы $375. Анан сразу эле неме кайрылдым. Ошо бияка бизди алып келген ошо $400 деле берем деп сөз берген. Мисалы, $25 болсо деле, $25 деле чоң акча болот да. Мисалы, биз үчүн. Себеби азыр Түркияда инфляция болуп, Түркиянын акчасы түшүп аткан үчүн доллар көтөрүлүп атат да. Ошо $375 $25 мисалы үчүн бир айлыкта керектүү майда чүйдү нерсеңе жарап берет эле да. Мисалы, $25 биз алып алып, мисалы, шаарга чыксак, кенен өнөп келебиз да ошо акчаны. Же бир кийим алам десең, кенен ага бир силай эмне кийинип алсаң болот. Ошол акча дагы бербей коюпту. Анан барсам, ошо кишиге барсам, ал айтты, макул мен сүйлөшөйүн деп койду. Эми түркчө билбеген үчүн да жакшы түшүндүрүп айта албадым да. Англис жана аралаштырып түркчө билмесе айттым. Десем, mesela 1-2 күндө жообун айтам деди. Мен макул деп кеттим. Анан 1-2 күндөн айтпады, ошо алаксы иштей бердим анан. Bir günü komutanla bir жаткан комнатамда bir маселе болуп кайрылсам, анда дагы барып өзү унутуп калыптырмын, сүйлөшүп айтам деди. Ошентип айтып анан анын ортосунда мени кечки сменага которуп берди. Кечки сменага которуп бергенде анан алекеттин баары ошол жакта башталды деп калбайбы. Алекеттин баары эмес, бирок сменада 8 saat ровно иштесең, кечки сменада уже бир жумада 2 күн 10 сааттан иштеткенбиз да. Бир жумада 2 күн эле же күн сайынбы? Башында бир жумада 2 күн болчу. Анан орто жолдо кээ бир неме иштеген бар, барда иштеген бар менен официанттардан 3-4 бир учурда көбөйт деген положительный чыгып калды. Тест тапшырыптыр да бул жакта. Башында бир жумада бир болчу. Азыр 10 күндө бир. Барып уже бир айда бир калат деп окшойт. Ошондо да ковид чыгып калып, аларды карантин кылып жумушка баргызбады бир жума. Тест отрицательный чыгып калганча. Ошентип 5-6 неме чыгып кетти. Ошентип персонал азайып кеткен үчүн биздин баары бир жумада 2 күн эмес, эми күндө 10 сааттан иштей турган болуп койду. Ошентип баягы карантинге кеткендер чыккан чакта ошондой иштеп туралы деген. Алар бир жумадан кийин чыкты уже, баардыгы эле почти жумушка чыкты. Бирок алар чыккандан кийин дагы бизде баягы эски режимге келтирбей, кайра эле эми мындан ары баардыгыбыз ушундай иштейбиз деп 10 саат кылып коюп. Ал 2 саатта төлөнөт дедиби же төлөнбөйт дедиби? Жок. Мындай айтканда, эми 1 саат акча иштеп койсоң эч нерсе. Эми түрктөрдүн ушу жагы бир аз кыргыздарга окшошуп кетет да. Мен айтсам, эч нерсе болбойт эми. Болуп турат да деген сыяктуу. Түрктөрдө да бир кызыктуу нерсе. Бир мисалы 500 персонал болсо, 500 персоналга 500 директор болот окшойт. Ооба, Шефтен шеф көп да, шозда персонал караганда шеф көп, ар бир шеф берди. Анызын айтсаң, бунузун оройт дейт, бунузун айтсаң, тигинизин баардыгы макул. Мисалы биздин шеф бухгалтерияга же башка бир мүдүргө, мисалы, персоналдардын мүдүрүнө мынагу күнүнө ушунча саат иштеп атат, же айына ушунча күн ушунча ашыкча иштеди деп отчет берет. Анан ал үстүнгү шефке бухгалтерияга ошого байланыштуу берет. Акча эми ушундай келет, айлыкчы. Ошентип тиги өзүбүздүн шефке кайрылсак, ал тигиге бар айтылайт, ага барсаң буга айтылайт. Ортодо тамам деп бири-бирине макулдап атып, орто жолдо эч нерсе жок да. Мындай маселең чечилбейт экен. Мындай кетип калганыңызды билетим, азыркы учурда мен 1 айлыгым экен да. Ал жагын ойлоп дагы жалкоо болот. Айла жок анан. Канча иштесең өздөрү алып берет билетти.
Ошо контракт ошондой жазылган, сезон аягына чейин иштесең. Эми сезон аягы дегенде ушундай күзгө чейин да. Бир октябрь ноябрьларга чейин иштесең, 6 ай 7 ай. Ошондо билет алып берет. Бирок ал учурда уже билеттер өз эле арзанап калат экен. Турция өзү кандай экен? Жагып атабы өзү Анталия? Барып атасың Анталияга. Шопинг кылып атасың. Биринчи кезинде кызык болот го. Кызык болот, бирок чынында Турция баягы кооз шаар, деңиздин жээги болгондон кийин тем более кооз шаар деп коет, кооз мамлекет экен. Анын үстүнө деңиздин жээги болгон үчүн кооздор көп да. Анан Анталияга деле барып ойногум келет, бирок азыркы учурда ушундай болуп калды. Жумуштан келесиң, бир неме бар. Бириндай жакпаган бир адат да. Жумуш бүткөндөн кийин дагы бүтсөң дагы бир кармай берет да. Сен жумуш бүттүңбү, болду, кетип калсаң болот да. Жок, туруп турабыз, баарыбыз чогуу чыгабыз. Тиги бунусун бүтө койсун, тиги кийине койсун. Ушинтип аларын күтүп, же тиги тамагын жей койсун, бул суун ичип алсын. Ушинтип күтө бересиң да баардыгынчы, баары бүтүп даяр болуп. Биз тамамбыз, тамам, кеттик деп баарыбыз айткандан кийин анан кийин кой берет. Жумуштан келип душ-мушка түшүп жаткың чакта дагы бир, мисалы жумуштан 2-де чыксаң, өлдү дегенде 3-кө барат. 3-те жатып, кайра эртең менен туруп жумушка кетип, ушинтип эле баягы да жада калса жакын болгон бизге деңизге барыш кыйын да. Жалкоо кармабайбы, чарчап атасың. Жалкоо кармайт, күн ысыкта сыртка чыккың келбейт. Анан уктайсың, уйкуң келе берет, баягы ныксырап эле. Ошо. Негизи Кыргызстанда жүргөндө менде деле ошондой пландар болгон. Барсам, Турцияны кыдырып эле жүрө берем го, жыргап. Ар бир шаардын сүрөткө тартып эле депчи. Бирок тилекке каршы андай ойлогон ойду кыстаган турмуш жегип атат да. Анан, плюс жердин да бир жери айтып кетсем, сервис автобустар бар, мисалы Анталия бияктан 30 километр алыста да. Ошо Анталиядан жумушчуларды алып келет, смена бүткөндөн кайра алып кетет. Ошол автобустар менен биз дагы Анталияга чейин бекер барып келсек болот да. Анталияга эле эмес, бул тегерек чектеги башка шаарларга да. Мына Белек, Серик деген мындай 5 километр, 10 километр алыстагы шаарлар бар, ошолорго да барып келсең болот да. Ошо, бирок ошолордун да пайдалана албай атасың да. Выходнойуңда эс алуу күнү бир жолу барсаң бардың, үйдө бара албай деле каласың. Эми өзүңдү түзүп алсаң болот. Мисалы, бирок мындай аракет кылсаң болот ошо каалаган нерсеңчи. Бирок билбейм, мен үчүн андай болбой атат да, кыскасы. Эмки жылка да келе турган кыргыздар болот да, көп мага окшоп биринчи жолу келип аткандар болсо, эми эски мурда келип жүргөндөр билет уже. Отелдерди билип калды, жакшы жаман жагын салыштырып, алар уже менден кыйын билишет, келе беришет. Жаңы келе тургандар болсо, аларга айта турган кеңешим, биринчиден силер Турцияга келгенден кийин уже ошо силерди жөнөткөн агентство силер үчүн эч кандай жардам бере албайт. Турцияга келгенден кийин бул жерде өзүңөр өз башыңарга өзүңөр жооп берип калыңар. Турцияңар агентствоңар эч жардам бербейт. Бир да маселеңди чечип бере албайт. Биринчиден, экинчиден кайрылсаң көрөбүз, айтабыз деп коет. Айтабыз, буга кайрыл, тиги кайрыл дейт, бирок алар эч жардам бере албайт баары. Ошон үчүн өзүңөрдүн абалыңарды өзүңөр чече ала турган болуп келгиле да. Өз бир кыйынчылыктар болсо, өзүм чечем, эч кимге таянбай бияктагы. Психологически даяр болуш керек. Психологически, физически бүт даяр болуш керек. Башка өлкө. Бара турган отелдерди башка мурун кийин баргандардан сураштырып билип алып барса, ошол жакшы болот дейм да. Ооба. Бирок агентство бербейт да ал маалыматты. Ошо мурун барып иштеген кишилерди таап, ошолор менен сүйлөшүп. Мисалы, мына Кутманга жазгыла, ошо YouTube каналына комментарий калтыргыла. Бул силерге чыгып, сунуштап берет. Ошо башка отелдерде иштеген кыргыздардын может контакттарын берет, алар менен сүйлөштүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Эң жакшысы мен айтайын бул. Лучше келбей эле койгула Турцияга. Эс алган келгиле, базар жок. Чынында көрө турган кооз жерлери көп Турциянын. Бирок иштегенге даже Кыргызстанга эмес, Россия вообще башка өлкөгө кетпей эле койгула деп айтат элем. Ушу Кыргызстанда өнүгүп, лучше Кыргызстанды өнүктүрө эле ошо. Ошо анан бияктан барган, ошо отелдин жана өкүлчүлүгү көбүнчө мынтип айтышы мүмкүн, мисалы,
силердин айлыгыңар мындай мисалы $400 аз. Айлыгыңар аз, себеби биздин коноктор аябай жакшы, чиуи көп берет депчи. Андай сөздөргө дагы көңүл бербеш керек, себеби дегенде, может чиуи бербей коет. Ал чиуи деген айлыкка эч кандай тиешеси жок болуш керек да. Сенин айлыгың может $800 болот. Плюс еще $800, может даже $1000 чиуи алышы мүмкүн. Бирок ал үчүн отель биздин чиуи көп, ошон үчүн силердин айлыгыңар аз дебеш керек да. Ошол жагына да көңүл бургула. Анан эң негизгиси баягы договорго көңүл бургула. Мисалы, отель менен силердин ортоңордагы баягы түркчө жазылган, балким орусча которулган же кыргызча которулган дагы договор болушу мүмкүн. Агентство ал договорду бербейт негедир. Силер именно ошол договорду талап кылгыла да. Себеби ошол договорду ала келесиңер, бияка кол коюлган, отелден да кол коюлган болот. Вдруг монтип 10 саат иштетип баштаса, сиз бир кандай иштетип бир акча төлөбөйбүз, выходной бербейбиз десе, силер договордо бар да ошо пункттар жазылган. Ошо договоруңарды көтөрүп алып, мисалы бизде ал договор жок, ошон үчүн биз эч кыла албай атабыз да, талап кыла албай атабыз да. Ошол договорду көтөрүп алып, может ошо отелдин эң чоң мүдүрүнө барасыңар, ошо договор менен чечип ала тургандай кылып. Ошол эң негизгиси көп нерсе чынында өзүңөрдөн зависит этет. Мисалы, калк мусулман бир тууган болгонубуз менен, бирок негедир мага мамилеси бар. Негедир бир нерсебиз баары жакпай атат да. Ар бир адамдын өзүнүн көз карашы каалоосундур. Мисалы сен түрктөрдү жакшы көрөсүң, чынбы? Мага жагат, мен 4-жыл иштеп атам да бул жакта. Сага жагат. Мен багы билбейм, может Кыргызстанга кеткенден кийин багы түрктөрдү сагынып, түрктөр деле жакшы экен деп, может не болуп калаттырмын багы, көз карашым өзгөрүп. Бирок азыркы учурда ушундай болуп атат. Билбейм. Ошо кыскасы. Жыйынтыктайлы, мен ушинтип сүйлөштүрүп койсоң сүйлөй берем 5-6 саат деле сого. Көрдүңөр туугандар, эми Жылдызбектин өзүнүн оюна, өзүнүн жашоосуна айтып берди. Өзүңөр карап угуп, дагы өзүңөр чечим чыгарасыңар. Кандай жакшы жактары кандай экен, жаман жактары кандай экен өзүңөр карап бир тыянакка келесиңер деп ойлойбуз. Рахмат анда. Сага рахмат. Анан туугандарга ийгилик.